Студент кыздардын арасында жыл сайын салтка айланган Ошту периси 2025 кароо сынагы бул жылы Кыргызстан театрында өткөрүлдү. Сынакка окуу жайдагы институттар жана колледжде билим алып жатышкан студент кыздар катышты. Иш-чараны университеттин тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаментинин директору Ыдырысов ачып берип, катышуучуларга ийгилик каалады. Конкурстун шартына ылайык сулуулар сахнада өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшүп, интеллектуалдык суроолорго жооп беришти. Кечки көйнөктөрдүн топтомун эл алдына алып чыгышты. Ашкана ажарын ачкан айымдардын талантын баалаган сынак бир күн мурун окуу жайда өткөрүлүп, анда ар бир катышуучу өздөрүнүн ашканадагы талантын ачып беришкен. Сулуулар сынагы калыстар тобу тарабынан бааланып, жыйынтыгында 3-орунга инновациялык маалымат технологиялар институтунун студенти Калдарбекова Назик 8000 сом акчалай сыйлыкка, 2-орунга технология жана жаратылышты пайдалануу институтунун студенти Асанбекова Жаңыл 10 000 сом акчалай сыйлыкка, 1-орунга Өзгөн технология жана билим берүү институтунун студенти Каримахунова Венера 15 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Образдары жаккан болсо бир кол чыгып коюңуздарчы. Кандай сонун образдар? Ал эми баш байкени экономика жана башкаруу институтунун студенти Токоева Айпери утуп алып, Ошту периси 2025 сынагынын жеңүүчүсү болду жана 20 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Ошондой эле Instagram периси сынагынын жеңүүчүсү болуп, кайрадан Токоева Айпери аталды. Токеева Айпери. Чоң рахмат айткым келет. От начала до конца колдоп, мени поддержка кылып, жылуу сөздөрдөн сүйлөп берген чоң көрө атасыңар. Баары мен бүгүн келип куттуктап, мени да поддержка кылып, анан кыйынчылыктар өзүм үчүн саламдашуу кыйыныраак болду. Анткени мен кыргызча жакшы сүйлөбөйм. Эң кызыктуу өзү музыканы баштаганда кыздар менен бийлеп со своими участницами. Ошо мындай сопернический дух деген нерсе сезилбеди да, мындай өзүбүз бир командада болуп, как сестры. Ошонусу жакты мага. Ошол иш-чарабызды дайым колдогон, жаштарды колдогон, маданий иш-чараларды колдоп келе жаткан Оштунун жетекчилигине, жалпы мугалим ага эжекелерге терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле өзүмдүн командам, жаштар комитетинин ар бир мүчөсүнө терең ыраазычылык билдирем. Бизде ушинтип тартып чагылдырган жаштык телестудиясына, жалпысына терең ыраазычылык билдирем. Жалпысынан быйыл Ошту периси 2025 кароосундагы чоң масштабтуу деңгээлде болду деп толук түрдө айта алам.